Assalamu alaikum урматтуу Көкбөрү көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көкбөрү каналы. Август айында өткөн 2 турнирден кийин учурда көкбөрүүчүлөр өздөрүнүн айылына кетип, эс алып жатышат. Бирок көкбөрүгө байланыштуу жаңылыктар акыркы күндөрү байма-бай чыгып жатат. Бул чыгарылышта Жогорку Кеңештин депутаты Тазабек Икрамов көкбөрүгө кандай өзгөртүү киргизиш керектигин айтты. Жана Оштогу финалдык оюндан кийин чыр-чатак чыгаргандардын канчасы камакка алынды. Ушул жана башка суроолорго жоопту бул видеодон айтып беребиз. Ошондой эле кийинки жылы Казакстанда өтө турган көчмөндөр оюндарына көкбөрү эмес, көкбар кириши мүмкүн деген божомолдорго жооп беребиз. Барына чексиз. Эмнелерге? Барына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. Ошто болгон президенттин кубогунун финалдык беттешинен кийин милицияга 65 киши жеткирилген. Ош облустук сотунун чечими менен алардын арасынан 9 киши 2 айга камакка алынды. Аларга кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси менен иш козголду. 56 адамга административдик кодекстин негизинде айып салынган. Эске салсак 31 августта Оштогу төлөйкөн ат майданында көкбөрү боюнча президенттин кубогунун финалы өткөн. Анда Оштун достук командасын таластын ынтымак жааты 2-1 эсебинде жеңип алган. Мындан кийин ал жерде отурган эл калыстын чечимине нааразы болуп, оюн таласына чуркап чыгып, тез жардам автоунаасын талкалашкан. Бул окуядан кийин УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиев ызы-чууну чыгаргандар жаза алаарын айткан. Депутат көкбөрүнүн эрежесин өзгөртүүнү сунуштады. Тазабек Икрамов облустук командаларды түп тамырынан бери жоюп, клубтук командаларды түзүүнү сунуштады. Клубтук команданын мүчөлөрү ар бир региондон тандалмакчы. Эл өкүлү мындай өзгөрүү көрөрмандардын аймак аралык бөлүнүүсүн алдын аларын айтты. Ошондой эле ар бир облустан оюнчуларды албаган командаларды оюндан четтетүү маселеси дагы каралат. Бир чети бул маселе туура көрүнгөнү менен иш жүзүндө бул ойду ишке ашыруу өтө татаал. Себеби көкбөрүдө команданы кармоо үчүн көп каражат кетери белгилүү. Ар башка облустун өкүлдөрүн бир жерге топтоп, машыгуу өткөрүү үчүн 2 эсе акча кетери түшүнүктүү. Урматтуу көрөрман, сиз депутат Тазабек Икрамовдун оюна кандай карайсыз? Ой пикир калтырыңыз. Күз мезгилинде салтка айланган облустар аралык Кыргызстандын чемпионаты өтүп келген. Быйыл Оштогу окуядан кийин ал чемпионатты өткөрүү керекпи деген суроо жаралып жатат. Учурда ал мелдеш болобу? Азырынча федерация уюнгат элек. Ушул күндөрү Астанада Казакстандын улуттук спорт түрлөрү боюнча фестиваль өтүп жатат. Ал иш-чаранын жүрүшүндө Казакстандын спорт тармагынын жетекчилери көчмөндөр оюндарында бир гана көкбар кирерин айтты. Өткен жылы Түркияда өткен көчмөндөр оюнунда биз кыргыздар үчүн де бир команда дайындадык, жана өзүбүз үчүн бир команда дайындадык көкбардан. Бирөө Шеңберге ойнады, бирөө Казандыкка ойнады. Келесі жылы Казакстанда өтетін, осы Астанада өтетін фестивальде, көшпенділер фестивалінде қалай болады? Тағы да сол 2 команда дайындаймыз ба? Жоқ, Шеңберге ғана ойнаймыз ба? Басын аша алдыңыздар ма? Бұл мәселені шештіңіздер ма? Бірге жұмыс істеп жатырмыз. Осы ұйымға біз өзіміздің Қазақстан территориясында өтетін ойындардың тізбесін жібергенбіз ұсыну ретінде. Ол жерде көкпар шеңбер ретінде көрсетіліп тұр. Шеңбермен ойнаймыз. Көчмөндөр оюндарында көкбөрү кирбей калса, бул чоң утулуу болот. Сиздер кандай ойлойсуздар?